Ушул таптагы климаттын өзгөрүшүнүн тездетилген процессинин шарттарында био ар түрдүүлүктү сактоо жана бекемдөө планетанын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо үчүн негизги милдет болуп калды. Био ар түрдүүлүктү сактоо тармагы экология системасын колдоо жана экологиялык туруктуулукту камсыздоодо маанилүү роль ойнойт. Климаттын өзгөрүшүнө натыйжалуу адаптациялоо үчүн экологиялык системалардын жаңы климаттык шарттарга туруктуулугун камсыздоого багытталган саясатты иштеп чыгуу жана жайылтуу зарыл. Адамдын жаратылыш процесстерине кийлигишүүсү көп учурда экологиялык системалардагы олуттуу бузулууларга алып келет. Климаттын өзгөрүшү адам тарабынан башталган деградация процесстерин күчөтөт. Биздин курчап турган чөйрөгө тийгизген таасирибиз мейли ал жер иштетүүнү өзгөртүү, токойлорду кыюу, жер жана суу ресурстарын булгоо же атмосферага зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруу болсун. Био ар түрдүүлүк жана жаратылыш жамааттарынын туруктуулугу үчүн алыска кетүүчү кесепеттерге ээ. Жаратылыш ландшафттарынын өзгөрүшү жана жаратылыш циклдерине таасир этүү потенциалдуу, деструктивдүү кесепеттерге, анын ичинде көптөгөн түрлөр үчүн байырлаган жерлердин жоголушу, экологиялык системалардын туруксузданышы жана анын жыйынтыгы катары биологиялык ар түрдүүлүк үчүн коркунучтарга ээ. Бул өзгөрүүлөр ошондой эле суу ташкындарын, кургакчылык жана башка оор кубулуштарды пайда кылуу менен гидрологиялык процесстерге таасирин тийгизет. Ошондуктан био ар түрдүүлүктү сактоо жана адам ишмердүүлүгүнүн жана климаттын өзгөрүшүнүн экологиялык системаларга тескери таасирин азайтуу үчүн адаптациялоо чараларын иштеп чыгуу жана жайылтуу маанилүү. Биринчи, технологияларды активдүү жайылтуу. Аралыктан изилдөө, географиялык маалыматтык системалар жана сенсордук технологиялар сыяктуу заманбап технологияларды колдонуу. Экологиялык системалардагы өзгөрүүлөргө кыйла так мониторинг жүргүзүүгө жана баалоо түрткү берет. Бул технологиялар климаттык өзгөрүүлөрдү божомолдоого жана ага жооп берүүгө көмөктөшөт. Экинчи, ресурстарды колдонуунун туруктуу тажрыйбаларын колдоо. Бирок жалаң эле технологиялар жетиштүү эмес. Башкаруу парадигмаларында жана туруктуу жер иштетүүгө, токойду рационалдуу пайдаланууга, суу ресурстарын интеграцияланган башкарууга өтүүдө, ошондой эле органикалык айыл-чарба ыкмаларын жана агроэкологияны колдоодо жылыштардын болуусу зарыл. Үчүнчү, экосистемаларды тең салмакталган башкаруу. Бул табыгый калыбына келүү процесстерин колдоо, кыртыштын жана суу ресурстарынын деградациясын алдын алуу, ошондой эле адамдын экологиялык системага тийгизген таасирин жөнгө салуу. Ошону менен бирге өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактарынын тармагын кеңейтүү, ошондой эле аларды мөңгүлөрдүн курамына киргизүү орчундуу мааниге ээ болуп бара жатат. Эң башкысы климаттык маалыматтуулукту жана адаптациялоо билимдеринин деңгээлин жогорулатуу. Ийгиликтүү адаптациялоонун маанилүү элементи маалыматтуулукту жогорулатуу жана коомчулукту климаттардын өзгөрүү шарттарында био ар түрдүүлүктү сактоо процесстерине катыштыруу болуп саналат. Адамдардын маалыматы канчалык жакшы болсо, эффективдүү адаптациялоо чараларын жайылтуу жана колдоо үчүн ошончолук мүмкүнчүлүктөр көп. Био ар түрдүүлүк тармагын өзгөрүп жаткан климаттык шарттарга эффективдүү адаптациялоо чараларын иштеп чыгуун эле эмес, ошондой эле аларды климаттын био ар түрдүүлүккө, учурдагы жана келечектеги таасирлерин божомолдоо жана сценарий боюнча талдоого негизделген активдүү ишке ашырууну дагы талап кылат. Ошентип био ар түрдүүлүк тармагын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо, өзүнө жаратылыш экологиялык системаларынын туруктуулугун сактоого багытталган чаралардын топтомун камтыйт. Климаттык тобокелдиктерди жана коркунучтарды баалоо климаттын өзгөрүп жаткан шарттарында био ар түрдүүлүктү сактоо жаатындагы натыйжалуу жана туруктуу чечимдерди иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.